Мамлекет башчысы Глазгого Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясынын 26 конференциясына жана дүйнө лидерлеринин саммитине катышуу үчүн барган. Президенттик администрациясынын маалымат кызматы өлкө башчы Садыр Жапаров баштаган делегация Глазго шаарындагы саммитке жеке учак жалдап кеткенин тастыктады. Билдирүүгө ылайык, президентти ташыган номер 1 борт евро биримдиктин жана Улуу Британиянын техникалык нормаларына дал келбегендиктен кыргыз тарапка мындай самолет менен келүү мүмкүн эместиги маалымдалган. Улуу Британия королдугунун жана Түндүк Ирландиянын талаптары боюнча Кыргызстандын делегациясына Глазго шаарына жеке учак менен баруу чечими кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, мамлекет башчысы иш сапарынын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндөгү алкактык конвенциясынын 26 конференциясына катышат жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Кыргыз делегациясы Глазгого кечээ 31 октябрда барган. Булак Сокол медиа. Эл бүгүн болбосо качан, биз болбосок ким деп уран айта турган учур келди. Жет атабыз күрөшкөн азаттык болсун жеримде. Жет өлчөп бир кескен азамат болсун элимде. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 28 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Жарлыкта министрлер кабинетин жана аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шайлоону таза өткөрүү боюнча талаптар жазылган. Анда бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Борбордук шайлоо комиссиясы жана бардык укук коргоо органдарына шайлоонун мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган. Оппозициялык саясатчылар, бийликчил партиялар бар экенин айтып, административдик ресурс колдонушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат. 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизмеден, 36-сы бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоодо ат салышуу үчүн 21 партия каттуудон өткөн. Булак Сокол медиа. Александр Крестинин Дордой футболдук клубунун башкы насаатчысы кызматынан кетти. Бул тууралуу команданын расмий сайты жазды. Бишкектик клуб машыктыруучунун иштен кетүү боюнча өтүнүчүн кабыл алган. Александр Крестинин Дордойго 2017 жылы келип, команда менен биринчи эле жылы Кыргызстандын кубогу мелдешин откан. Анын жетекчилиги астында Дордой 4 жыл удасы менен өлкө чемпиону болгон. 2 ирет өлкө кубогунун жана 2 жолу Кыргызстандын супер кубогунун жеңүүчүсү болгон деп айтылат маалыматта. Крестинин жалпы жолунан клубда башкы насаатчы катары 169 беттеш өткөргөн. Эскерте кетсек, Александр Крестинин 2014 жылдан бери футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп келет. Ага удай эле Бишкектин командасын машыктырган. Булак Спутник Кыргызстан. Баткен районунун Аксай айыл өкмөтү менен чектешкен Майский участогундагы аймакка тажик жарандары курулуш иштерин жүргүзүп жатканы аныкталды. Бул тууралуу 1 ноябрда облус жетекчилигинин укук, тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мусурманкол Турсуматов билдирди. Анын айтымында аталган факт боюнча Тажикстандын Хожа Алё айылындагы чек ара башчысы менен Көк Таш чек ара постунун башчысы сүйлөшүү жүргүздү. Тажик чек арасы бул маселени жергиликтүү бийлик чечиши керектигин айткан. Бул маселе боюнча Аксай жана Чорку айылдарынын башчыларынын сүйлөшүүсү орун алды. Чорку айылынын башчысы Майский аймагында орнотулган пайдубал калыбынын бекемдиги текшерилип жатканын айткан. Алдын ала маалымат боюнча тажик жарандары көпүрө үчүн пайдубал салууга аракет кылып жатышат. Бул макала Турмуш басылмасынын интеллектуалдык жана автордук менчиги болуп саналат. Материалды сайттан көчүрүп алуу редакциянын жазма уруксаты менен гана мүмкүн. Булак аралаш маалымат.